Birden oğuz kötörüp turup köpüresi. Алыскы Актылар районундагы Аскар Турдакунов атындагы орто мектептин окуучуларынын минтип өздөрүнүн кичимекени Актыл айылындагы эски үйлөрдү баш паниктегендерине бир тойло болду. Бирок тиешелүү шарттардын жоктугу асылгенсеп, кышкысын жагылган мештен чыккан из алардын саламаттыктарына бир тойло коркунуч жараткан. Андыктан айрымдары башка жакка которулуп кеткендиктен 10-11 класстарды жоюп салууга туура келген. Жанадан сөз болуп жаткан мектептин окуучулары дээрлик 2 жыл бою мындай өзүңүздөр көрүп тургандай эч кандай ыңгайлыктар жок бөлмөлөрдө окууга мажбур болушту. Албетте мындай шартта билим берүүнүн сапаттуулугуна кепилдик берүү кыйын. Эч нерсеге карабай ар тараптуу билим алууга умтулушкан Айдана Орунбекова менен Алтынай Жакыпова 9 класстын окуучулары. Экөө тең бардык предметтер боюнча башкаларга үлгү. Антсе да физика, химия сыяктуу так илимдер боюнча ар кандай тажрыйбаларды жасоого таптакыр эле мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугу теория менен практиканы айкалыштырууга кедерги. Ушундан улам райондук, облустук олимпиадаларда ийгиликке жетишүү кыйла эле кыйын дешет алар. Информатика сабагында кээде компьютерлерди колдоно албай калып атабыз, жанагындай иш-чаралар болуп калат, же бир нерселерди уюштуруш керек болуп калат. Ошондой жерлерден кыйналып калып атабыз. Бактыга жараша, жогоруда тар бөлмөлөргө тыгышкан Акталдык балдар кыздардын бактысына 150 орунду жаңы мектептин курулушунун 90% аяктап калды. Муну болсо эми мынакей май айында беребиз эксплуатацияга. Бүгүнкү күнгө болсо ичи бүткөн, бүт бардык оборудованиясы келген. Только эми сырткы жумуштары калды, благоустройствосу калды. Буюрса эми бир май айында беребиз. Учурда Актыл айылында арга жерде көчүп конуп билим алып түшкөн 300дөн бир аз ашыгыраак окуучу бар. Мындан таптакыр тазап түшкөн алардын жана ага эжелеринин тилегендери эле жаңы конуш. Жада калса барысы ушул кубанычтуу күндү жакындатууга колдон келген көмөктөрүн көрсөтүүгө да даяр. Азыркы убакта ушул үйдө окуп атабыз. Биз буга чейин да ар кайсы үйлөрдө көчүп окуп келатабыз. Мен ушу мектебибиз бүткөн ал деп баягы кубанып атабыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Ошо мектепте окуш үчүн 11-класска чейин калып атабыз. Четинен жаңылары калк кызматына коюлуп жатканы менен Нарын облусунда курулуштары 10-15 жылга чейин созулгандары да бар. Мындай кейиштүүлүктөн алыскы Актылар району да кур эмес. Чолок Кайың айылында дагы Бертал Календеров атындагы орто мектеп мына башталганына бир топ жыл болуп калды. Мына быйылкы жылы дагы ошол Календеров атындагы орто мектебин бүтүрүп туруп, эксплуатацияга ишке беребиз деп аракеттер көрүлүп атат. Статистикалык маалыматтар айгинелеп тургандай, Теңиртоо жересиндеги 140 мектептин 3/2 шарттар учур талаптарына анча шайкеш келе бербейт. Ал эми замандан мындай артта калуучулукта ой өрүштөрү кенен, билими терең, келечек ээлерин уядан учуруу чоң түйшүк экендигин эч ким таанбас. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.